Жаран келсе өзүнүн ою менен ушу эме менен келип атат да, өзүнүн көйгөйүн айтайын депчи. Мына көп эле эмелер болуп атат. Мына жерлерди деле берип атат. Ар бир жаран бир эле көйгөйүн келген жок. Деген адам өзүнчө көйгөйлөр болуп атат. Бирөөнүн ата энеси чек арада жашап атса, бизди кыргыз элинин жоокерлери коргой эле, карапайым эл ушу кыргыздын жоокерлерин коргоп калды да. Колунда куралы жок, куралды көтөрөт экен. Атканга уруксат бердирбейт экен. Кайсыл биздин чек арабызга кирип келип атса да, душман болуп катары кирип келип атса дагы, куралды кармап алып карап тургандан көрө куралды алсын дагы биздин жоокерлерге. Андан көрө сумкаларга таш салып берсин, ошо менен чаап бизди коргосун башкалардан. Мылтыкты берип колуна берип, аларды колдонбосо бизге эмнеси пайда? Мисалы, жоокерлерди эл коргоп атса азыр чек ара маселесинде карап берсин. Бул аябай чоң көйгөй чек ара болуп атпайбы айке? Мына туш тараптан ар ким өзүбүздүн жерибизди басып келататындай, чындыкты айтканда. Ошол биздин көйгөй ошондой. Рахмат. Каяктан келдиңиз, аке? Балчыдан. Молодец. Бул жерде митингге чыккандар ар кандай маселени айтып атышат. Мисалы, социалдык, экономикалык абалдарды ага чейин турганыбыз турган энелердин атынан мынакей баарыбыз чыгып атабыз. Кудайга тоодоп айтайын. Мынакей мен өзүм Токсокеева Шарикгүлмүн, атбашылык болом. Кудайга шүгүр, ушул жерге сазы жапаттын тиги мыйсамсыз немеде камакта жатканына биз өкүнөбүз. Муну туура эмес неме кылып койду. Ал баланын тилеги Кыргызстанды өзүбүздүн элге, жерге, балдарыбызга сактап берейин деген сөз үчүн ушундай кармалып отурат. Муну мыйсамсыз деп айтабыз. Бу дагы эмне деле балдарыбыз бактылуу болсун деп ошону тилейт элем. Балдарыбызга жерибизди биз өткөрүп беришибиз керек да. Мана сатагандай бизге жерди берди. Бу жердегилер кичине жерлерди сатып ийип атат. Кичине чөнтөгүнүн камын ойлоп калып атышат. Чөнтөк түгөнөт. Эртеңки күнү жер түгөнсө, жанагы уйгурлардай болуп, лөлөлөрдөй болуп жер кесип калабыз. Кыргызстан мынакей кичинекей эле кылдын түбүндө турат. Кичинекей эле. Кытайлар мына каптап кирип атат. Кытайлар эмне үчүн киргидей акысы бар? Кытайларга бу жерге эч бир неме жок. Кытайлар үй жок, жай жок. Жүргөн үчүн бу жерге бүт баары келип атат. Кытайга жол жок бу жерде Кыргызстандан. Кытайсыз өзүбүз эле тиги жерибизди, элибизди сактап келген. Кытайсыз эле жашап келген. Акчабыз мына кендердин баарын иштетсек, Кытайсыз эле жерибиз, элибиз гүлдөп өсөт. Швейцария биякта калсын, андан да артык болуп жашап келебиз. Ошол балдар баарыңарды чакырам. Ушул жериңер үчүн, элиңер үчүн силердин да балдарыңар болот. Биз мына карыдык. Эртеңки күнү биз да кетебиз. Кеткенден кийин бу жерде жер калыш керек. Неберелерибиз жашаш керек. Эч жерге кор болбош керек. Балдардын баары мына талаада тентип жүрүшөт. Өлүп келип атышат. Аны ким ойлоп атат? Эч ким ойлогон жери жок. Талаада бирөөнүн туалетин тазалап жүрүшөт байкуш балдар. Ошолорго кичине мыйзам иретинде жумуш жасап, өзүбүздүн эле чоңдорубуз эмне үчүн тиги завод фабриканы куруп бербейт? Баары тең байлар, кендердин баарын, алтындын баары мынакей өзүбүздөн чыгып атат. Ошолорду иштетип, өзүбүз бакканга кудуретибиз жетет эле. Эмне үчүн агай ойлонбойт? Бүт баары тең тескери жактан сатыш керек. Тети жактан автобустарды алып келебиз дейт. Автобустарды эмне бекер берип коебу? Бүт карызга батырып, мына бир үйдүн немесин кайра ошону төлөш үчүн кайра жердин баарын бериш керек. Жер үчүн мына эмне кылабыз? Айла жок. Эл өсүн багып калды. Мындай мамлекетте бир да бир жер калган жок. Мына баардык жердин баары болсо ак үй калганын баары бүт сатыкта. Бирөөнүн гана кол алдында иштеп атышат. Бүт баары. Рахмат баарыңарга тең. Шарп болуңар. Жүзефир бер. Кайсы? Сенин аппаратың башкача го? Муну современный. Келдиңиздер байке, интервью коебузбу? Көлдөн?
Ошол жерден эмне маселелер менен сиздер Чоңуш болот. Чоңуш болот. Бас берген. Чоңуш экен. Көчөдөгү Садыр Жапаровдун эмеси турайбы? мындай баягы чогулуш дегенден кызыгып келгенсизде, маселелерге кошуласызбы ушул талаптарга? Маселелерге Мисалы, кандай болсо ошондой уста. Садыр өзү жакшы жигит болчу. Анан кийин эмне болуп камалды, эмне болгон өкмөт билет да эми. Анан биздин колубузда эмес да. Союз убагында болсо башкача болчу. Азыр башкача болуп калды. рахмат. Азыр түз жактан бир көрсөтөлү. Андан кийин тыным алабыз дагы кайра чыгабыз. Азыр митингдин жалпы көрүнүшү өтөбүз дагы жарым сааттан кийин кайра чыгабыз. Здрасте. Нормально, как вас? Спасибо за это. Üstüge çıktım. Üstüden görünüşüm oğlunday. Alatoy ayantının. Men çoktun beri kılışım var. Атайын келе жаткан Садыр Жапаровдун тарапташтарына кандайдыр бир жана келтиргүү аракети укмуштуулар тарабынан болду деп. Андай эмелер мындай болду. Биринчиден интернет байланышы түздү бизден. Могу активисттердин сим карталарын иштен чыгарып салышты. Ошондо сиздин дагы. Ошонун ичинде меники дагы. Мен телефонум иштебейт, мен эч ким менен Аты жөнүңүз ким? Аскарбаев Бакай. Айтыңыз. Уюштуруучу. Мен ошо уюштуруучу. Мен эмес, моякта көп уюштуруучулар ана. Ошонун бири мен деп койсом. План кандай? Кыскача айтып берсеңиз, план. План Садыр Жапаровду чыгарып алыш негизги план. Так, талап. Талап Садыр Жапаров акталсын. Кыргызстанда сот реформасы жүрсүн. Чегара маселеси чечилсин. Айыпсыз саясий куугунтукта жүргөн Сапаралы Бөрүбаев деген бир тууганыбыз бар. Анын иши дагы токтосун, акыйкат тергелсин. Солтон Сары башка гендер боюнча көп ызы чыгып атат. Ушулар боюнча вообще ген иштетүүгө мораторий киргизилсин. Анан эгерде талап аткарылбай калса, мөөнөтсүз болобу? Мөөнөтсүз болот. Турганыбыз турган, күн болобу, түн болобу, бир ай болобу, 5 күн болобу, 1 саат болобу, турганыбыз турган. Ушул жерде тура бересиз. Ушул жерде тура бересиз. Бул айта кетсеңиз, атайын Садыр Жапаровдун тарапташтарына дагы мондой бир желектер атайын, Жапаров Садыр Жапаровду деген Бул коопсуздук кызматы уюштурган бул эмелер элдеги ичиндеги провокаторлор болот, андай мастар болот. Белги деңиз. Бул белги, бул коопсуздук командасынын белгиси. Кашкарбаев Бакай. Бул отурган кичине сабыр кылып азыр баштасын. Машалла. Пушкан ардында тагып экен. Ошол достор азыр. Жарым саат